күндө аксакалдын жашын карап, аксакал эмес, устуканаларлар көп. Бата сурасаңыз, тост айтат. Эң туура айттың. Ушул менде суроо болсо. Мына бул салтта дагы бата берүү деген өзгөчө маани, маңыздуу нерсе. Эң чоң бул. Батаны жалгыз эле жаштар сурабайт. Батаны жок аттанып аткан баатыр сурайт, көй кашка баатыр сурайт. Аксакал сурайт. Тетиге ажылыкка бараткан, жолса башка бир жол тартып бараткан адам сурайт. Мискин карыптын баары сурайт. Батага бар адам муктаж. Анан ошол батанын да түрү болот эмеспи? Анан ошого жараша бата бербей эле анан биз каалоо тилек айтып, тосттун деңгээлине жүрүп коюп, бата деген кыска болот, нуска болот. Тилегиң аткарсын Омин. Батаны ким берет? Алдагы маанилүү. Жашап койгон эле, ашап койгон эле кишини чакырып туруп бата бер. Ал сумсага айтылган нерсе. Сумсага айтылган нерсе. Мына ошол ислам дини менен кыргыздын салтынын журулушканы мына ушул жерде. Журулушкан ушул жерде. Эч бири-бирине бири карама каршы келбейт. Ошол батаны берсе дагы сага ниети, тилеги таза адам, ата энең. Мына ушул. Мына ушунда улам айткыңыз келет, бул жанагы мен үчүн кыргыз идеал. Туура. Мына мен үчүн кыргыз мен үчүн идеал. Кыргыздын жашоосу мындан ашык эмес, туура баягы боз үйдө жашайын деген нерсе жок. Ошо ким экендигибизди өзүбүздү танбай, чанбай, жакшы нерселерибизди кайра калыбына келтирип алсак, биз Кудай буйрса да кыямат кайынга чейин кыргыздын укум тукум үзүлбөй татыктуу жолун улайт деген чоң ишеним бар.